Салам достор, көптөн бери пост кылып чыга эле келем. Азыр бир жүйөлүү себептерден ушул посту жазып атам. Мени өткөн жумада балдарым бир Абдул Хамид деген бир жигиттин мен жөнүндө жазган посту бар экен. Анан карап көрсөм, өтө эле кызыктуу экен. Жаккан жагы бар экен, жакпаган жагы бар экен. Анан мени мындай шайтанга айландырыптыр. Менин окуучуларым баягы берип аткан кинону үйрөткөн ыкманын баарындагы ошо шайтандын ыкмасы деп жазган экен. Анан мен дароо ага байланыштым. Сообщение Абдул Хамид, ассалому алейкум. Анан эң аягында ислам, мусулманчылык, саентология жөнүндө талкуулашалы. Ниетиң чындык ак болсо чалып койсоң десем, такыр чалган жок. Анан дагы чалдым, дагы жаздым. Жазып жаткан режиссер Эрнест Байкең экөөбүз бири-бирибизди түшүнүшүп, элди Алланын жолуна багыттасак деген эле ниет менен таанышайын дегенден кийин мага чалды өткөн жумада. Анан чалгандан айттым, могу кийинки жумада 3-күнү Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсүнүн алкагында мен мастер-класс өтөм. Ошол сен жамандап аткан мастер-класс. Ошого келип кет. Канчалык деңгээлде шайтаны бар экен. Анан экөөбүз отуруп алып чай ичишели. Анан сүйлөшөлү десем, сен макул дедиң. Макул деп экөөбүз сүйлөштүк. Сүйлөшүп мастер-класска келген жоксуң. Андан тышкары жазып койдуң, мен ошо бүгүн бошобой калдым, сиз эртең кетип каласызбы деп. Анан жок, кетпейм. Азыр Абдул Хамид каякта жүрөт? Мына Абдул Хамид. Анан экөөбүз баарлаша баштадык монтип. Ал мынтип жазды. Алейкум ассалам, кандай жүрүшүңөргө жакшысызбы? Жумушуңарыңыз, иштериңиз жакшыбы? Ошо эртеңкиге саат 5-ке деп да бир жабык көрсөтүү киного чакырышты эле. Бир режиссер Байкең жазып, жана ошол кинону көрүп өз оюнду айтып, өзүнүн катталуучулары менен да бир бөлүшүп койгонго келип кетипчи. Эртең 5-ке ошол жака барам да, ага чейин десеңиз убакыт болсо, сизге да тийгетейин айтып. Иши кылса 3-күнү келген жок. Мен 6-күнү кетип калам, 2 күн бош бар десем, такыр чалган жок. Анан ошо жолго чыгып баратканда кайра чалды. Сиз эмне кетип калдыңызбы? Сүйлөшөлү дедим эле. Анан мен айттым, эми сен менден коркотуп тургандай деле бир мындай жигит эмес экенсиң, менден уяла тургандай деле жигит эмес экенсиң. Анан бул мени мындай маскара катары кыла турган бир ошо келбей койгонуң, алдаганың, ошондой кабыл алдым.